Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү учурда көрсөтүүбүзгө атайын президенттин жарлыктары боюнча дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жана ушул кийинки мезгилдердеги мына ысырапкорчулукка каршы дагы мынакей бир катар жарлыктар чыгып келатат. Мына ушул багытта биздин Ысык Көл областында кандай иштер жүрүп атат? Мына ушул багытта атайын биз меймандарды чакырган элек. Эмес алгач мен сиздерге тааныштырып өтөйүн. Мына менин жанымдагы Атабаев Сабийдин кары, Ысык Көл облусунун мусулмандарынын казысы. Ошондой эле Сагындыков Алмазбек ажы, Ысык Көл областык мусулмандарынын казысынын орун басары. Куш келипсиздер. Шок кылсын. Жана мына жогоруда мен бир аз ушул президенттин жарлыктарынын кабыл алынышы жөнүндө да айттым. Мына өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Муфтияттын өкүлдөрүн дагы диний кызматкерлерди чогултуп ушул мыйзамдарды кабыл алууда президент өзү чоң бир маселелерди көтөрдү. Бизде тура биздин эме дин тутуу деген ар кимдин өз эрки, ар кандай динде тутат дегендей адамдар. Бирок ошондой болсо да кыргыз жараны биз кыргызстандыктар негизинен мусулман, ислам динин кармап келатабыз дегеним. Ата-бабаларыбыздын баары ушул ислам динине келатат дегендей биз өзүбүздүн баардыгыбыз тең эле. Анан бүгүнкү күндө ушул эме баягы президент дагы белгилеп өтпөдү. Биздин учурда 33 агым бар ар кандай депчи. Ушул мусулманчылыкта диндердин арасында депчи бөлүнгөн, жарылгандар. Анан эми ушуларды мындай кандайдыр бир бириктирүү, ислам динин ыйык тутуу, кармоо деген бир өңүттө маселе коюп атат да негизиненчи. Деги эле бизде ушул Ысык Көл областында бүгүнкү күндө өзүнүн областыбызда ушул дин тутуу маселеси кандай болуп атат, кандай жүрүп атат дегенимдер. Анан чындыгында жанакындай агымдар барбы дегендей. Ушул боюнча алгач сиз Самийдин кары жооп берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах таалама чексиз мактоолор пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам дуаларыбыз болсун. Сиз айтып өткөндөй, чындыгында баягы дин тутуу эркиндиги деп баягы эркиндик болгондо ар түрдүү агымдар, ар түрдүү ойдогу, ар түрдүү максаттагы, ар түрдүү пикирдеги адамдардын дагы Кыргызстанга келип, ошо өздөрүнүн максатын, пикирин жайылтууда ортодо сөзсүз түрдө бир чыр, ортодо келишпестик, кайчы пикирлер күндөн күнгө, жылдан жылга көбөйүп барат эмеспи? Анын сыңарындай биздин Кыргызстанда дагы ар түрдүү мына айтылып аткан агымдар келип өздөрүнүн пикирлерин, өздөрүнүн ошондой бир агымга багытталган жолдорун элге жайылтып, анан ушул пикир келишпестиктер көбөйүп баратат. Ошого биздин элибизде, журтубузда ошол 1300 жылдан бери мындайча айтканда ата-бабабыздын баардыгы бир эле дин дегенде ислам динибиздин ичинде Ханафи мазхабында, ишенимде, акыйдада, Матурди акыйдасында, ал эми ошол адеп ахлактык жол тутууда тарикат деп коет. Ошол Накшбандия тарикасында сопучулук кылып жакшынакай ынтымак болуп келишкен. Буну биздин Орто Азия тарыхынан дагы баардыгы эле айтат. Биздин Орто Азияда ушул бир мазхабда, бир акыйдада, бир ишенимде, бир жолдо болгондуктан дини чыр чатак болгон эмес экен да. Эми башка бир чыр чатактар чыгып кетсе деле алар ошол негизги максат бүтүшү менен токтоп калат да. Ал эми дини ынанымга, ишенимге байланыштуу чыр чатактар Кудай сактасын булар түбөлүктүү болуп уланып кете берет да. Эми ислам тарыхын карасак, бар да эми исламда эми болгон, хавариштер болгон, муътазилалар болгон, шиялар болгон, ошолордун ортосунда кандай кагылышуулар болгон, дагы башка бир агымдар болгон, карамиталар болгон дегендей. Мына ошолор бизге тарыхта көргөзгөн да. Жөөттөр болгон. Ал эми качан ушу бир мазхабта, бир акыйдада болгонубузда гана ынтымак болот экенбиз. Ошол себептен биздин уставдарда дагы атайын ошо Ханафи мазхабы, укук жагында, фик жагында Ханафи гана мазхабы. Ынаным жагында, ишеним жагында, акыйда жагында бир гана Матурди акыйдасы, Матурди мазхабы. Ошолор болгондо бизде ынтымак болот экен. Бул эми деген сөз кээ бир адамдар буну түшүнбөй калышы ыктымал экен да. Себеби бул бир мазхабка такканда биздин пайгамбарыбыздын жолу менен жүрүш керек элек. Биз Куран менен жашашыбыз керек эле. Пайгамбарыбыз бизге Куранды калтырган, анан кийин бизге ошо хадисти калтырган, анан бу каяктан мазхаб депчи. Ошол Куран хадисти азыр деле ачып туруп элдин колуна карматсак, кайсынысы фарз, кайсынысы важип, кайсынысы арам, кайсынысы кылганга мүмкүн эмес, эч ким Курандын өзү менен өкүм чыгарып бере албайт да.
Tуура. Ошол имам азамдар пайгамбарыбыздан келаткан жолду бизге жеткирип түшүндүрүп берүүчү адамдар болгон да. А болбосо пайгамбарыбыздын хадистерин ар ким ар түрдүү түшүнүп алган. Бир эле хадисти бир канча адамдар түшүнүп алган. Ар кандай. Эми мисалы бул мен немемде бир жума эле болду, бир адамдан уктум да, бир жума болду мына. Сүйлөшүп атсам, мешіттен кетип атам, садака берип калыптыр да. Садака берип калса, аркасында келе айткан айтат экен, "Эй, сол колуңузду аркага алып бекитип албайсызбы?" дейт экен. Садака берип аткан. Эмнеге десе, пайгамбарыбыздын хадиси бар го. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн деген дейт. Түз маанисин, өздүк маанисин алып атат да. Ал жердеги маани рия болбосун, мактануу болбосун, чын ыхластан бер деген максат. Onu болсо түз түшүнүп алып туруп, ошо садака бергенде колун аркага бекитип алып бериш керек экен да. Хадисти коюп койсо адамдаргачы ар кандай өкүмдөрдү чыгарып ала бериши мүмкүн. Ошол себептен ошол имам Азам рахматулла алейхи укукта кайсы жолду тутунабыз, бул хадисти кантип түшүнөбүз, пайгамбарыбыздын жолун кантип түшүнөбүз, аятты кантип түшүнөбүз, ошону бизге жол кылып, китеп кылып жакшынакай жолго салган. Мазхаб деген жол да. Ал эми ынанымда болсо, Матуриди рахматулла алейхин тушуна келгенде, аябай агымдар, философтор, башкалар көбөйгөндө, имам Матуриди рахматулла алейхи ошол пайгамбарыбыздан келеткан жолду, ишеним, ынанымга байланыштуу жолду бул хадисти мынтип түшүнөбүз деп бир жол кылып берген. Аны ушулар ушуларды кармаганда гана биз Куран менен, хадис менен жашаган болобуз. Буларды кармабаганда биз адашуучулардан болуп калабыз да. Эми Албазбек Ажымыракей сиз дагы бир катар жылдар ушул биздин областта казы болуп, анан кийин өзүңүз бир катар өлкөлөргө чейин барып келдиңиз да. Мен билишимче Америка Кошмо Штатына чейин барып ушул мусулмандардын менен жолугушуп, ошо келген күндөрүңүз болду дегенде, эми бул барып көрүү башка жактарда мисалы үчүн баардык эле диндер бирдей эле да, туурабы, аяка барганда делечи. Анан эми мына Самидин кары айтып атат, туура жанагындай бир колуңду аркага алып анан бир колуң менен бербейсиң садаганы деп. Эми ал эми ушундай айтылып калган нерсе таризде, туурабы? Анан эми бар ар ким кандай да. Анан мен айтайын дегеним, мынакей кийинки мезгилдерде президент деле маселе көтөрүп атат. Билимдүүлөр гана баягы бизде окуп, мына диний билим болуш керек да негизинен чоң. Анан мына ошолор гана жанакындай даватка чыгарда, жолосо даватчылар ар ким эле мынакей кийинки мезгилдерде билими жок деле бетине сакал коюп алып эле дамбал кийип эле ар кайчакта чуркап жүрүшпөйбү? Анан ошолор келип ар кимге ар кандай нерселерди айтып берет да. Бирөө мисалы үчүн такыр эле билими жок. 5-класс, 8-класс арганда билим бар, болгон жеткен ошол. А диний билим алган жок да. Анан болгон бир түшүнүктөрдүн бир нерселерди угуп алып эле баягы элге мындай таңулаган жактар көп болуп кетет да. Бул жагына кандай карайсыз? Рахмат. Биринчиден биз жараткан улуу Алла Тааланын исми менен баштайм. Экинчиден сүйүктүү пайгамбарыбыз, ажал акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Албетте эми жогоруда казыркы сөз кылгандай бизде ошол бир эле түшүнүктө жакшынакай ынтымакта динди кармап келген эл болгонбуз. Анан муну баягы азыркы терминде бир сөз менен салттуу ислам деп коюп атабыз. Негизи ислам дининде салттуу менен салс деген жок. Баягы ошол ата бабабыз кармап келген 1000 жылдан ашык кармаган жолду бүгүнкү күндө бир түшүнүктүү болуш үчүн салттуу дин деп коюп атпайбызбы? Анан эми өзүңүз айткандай, албетте бул Кыргызстандагы баягы акыркы мезгилдерде түрдүү көз караштуу агымдар пайда болуп, эми баягы агым дегенде эле түшүнүктүү да. Бул ар бир агымдын, ар бир жамааттын өзүнүн бир көздөгөн максаты бар, анын жолу бар. Бирок негизи ал ушул жамааттардын баардыгы негизги максаты ушу Алланын ыраазычылыгын табуу. Алланын айтканда көрсөткөн жолунан чыкпоо болуп эсептелет да. Бирок кээде ошондой бир агымдар бар. Ошо биздин айтканда салттуу ислам динибизге туура келбеген. Анан керек болсо баягы улуттук бир баалуулуктарга туура келбеген бир жамааттар бар. Эми аларды биздин Кыргызстандын мыйзамы боюнча жана кымыш өлкөлөрүндө дагы кээ бир жамааттар ошондой экстремист жамаат деп белгилеген. Андай жамааттар биздин Кыргызстан ичинде, дүйнө жүзүндө, кымыш өлкөлөрүндө 20дан ашык, 21 болчу, 20 болуп калды, талибандар чыгаргандан кийин.
20 ошо Кыргызстандын аймагында тыюу салынган жамааттар бар. Мына ушулар биздин салттуу ислам динибизге туура келбегендиги үчүн жана мындай айтканда биздин кыргыз мамлекетинин конституциясына туура каршы келгендиги үчүн мына бул тыюу салынган да. Ал эми бул даават боюнча сөз кылып калдыңыз. Эми даават бул эми үгүт насаат да мындай айтканда, кыргызча айтканда. Туура бул даават деле өзү дааваттын дагы Кыргызстандагы кыргыз жарандарына болгон мындай айтканда эмгеги же болбосо мындай жакшы иштери көп эле болуп атат. Бирок сиз өзүңүз айткандай, бул дааватты чындыгында илимдүүлөр кылыш керек да. Мындай айтканда сабатсыздыгы жоюлган, тажрыйбасы барлар кылыш керек. Негиз дааваттын өзүнүн максаты бул дааватка чыгып аткан мезгилде 3 күн болобу, 40 күн болобу, 4 ай болобу, чыгып аткан мезгилде ошол дааватты үйрөнөйүн деп чыгат да, динин үйрөнөйүн деп чыгат. Ошо адеп акылагын оңдоюн, жаман нерселерин таштайын, кылып бул адамга дагы, жаратылышка дагы бир пайдам тие турган дегендей тазалануу сыяктуу чыгыш керек да. Анан биз тескеринче кээде ушул баягы чыгып алып туруп 3 күнгө чыккандан кийин эле баягы мурунку адаттарын унутуп калып эле башка адамдарга дагы мындай жакшы мындай өзүн жогору коюп бир сабак үйрөткүчүлөр бар да. Эми мындай айтканда адамдарды баягы кээде намаз окубаса дагы, орозо кармабаса дагы, Кудайга шүгүр кыргыз мамлекет ичинде, кыргыз жарандардын ичинде мындай динди терең түшүнгөндөр да бар. Балки намаз окубайт, орозо кармабайт, бирок сүйүктүү пайгамбарыбыздын тарыхын жакшылап окугандар бар. Ошол илгерки арабтардын доору кандай болгон, ислам дини бизге кандай келген деген сыяктуу көп мисалдар айтсак болот. Ошону көп билген адамдар бар да. Анан кээде ошол баягы дааватка чыккан мезгилде, ошол үйгө барып калган мезгилде, же көчөдө мечитте, анан баягы кишиге ушундай өзүнүн баягы үгүттөөсүн айтып аткан мезгилде, баягы киши кээ бир жерден турамас айтып калышы мүмкүн, эми адамбыз да, баягы 3 күндүк пендечи 3 күндүк, 40 күндүктө мисалы үчүн баарын жаттап алып билип алыш деген мындай мүмкүн эмес нерсе да. Анан баягы киши билген нерсесин суроо бергенде, баягы даават кылып аткан адам билбегендиги үчүн башка бир тартип менен, башка бир жок нерселер менен айтып аткан мезгилде, ошол жерде баягы даават кылчу, даават угуучунун ортосунда бир аз келишпестик пайда болот дагы. Анан ошол жерде баягы уланбайгы бирин жакшы түшүнбөй, динге тартуунун ордуна анан кайра динден алыстатып, динге карама-каршы окуучулар көп болуп калат да. Ошон үчүн сиз айткандай, албетте бул ошол динди билгендер, динди жакшы түшүнгөндөр кылыш керек да. Себеби дегенде илимсиз болсо, бул жана жогору айткандай ошол колуңду мындай кылса болот. Мындай садака деген сыяктуу. Же болсо биздин өткөн жылы мисал катарында бир нерсе айтайын. Баягы ошо дааватта жүргөндөр эле, мисалы үчүн эгер дарат алгандан кийин уктап калса, же бирине кан чыгып калса, же бир жел чыгып калса, анан барып даратканага барып туруп истинча кылбастан келип эле колдон баштап дарат алса болот да. Муну кыргызча кол дарат деп коебуз да. Анан кээ бирөө ушундай кылып жүрүп туруп кол дарат десе эле, дарат алгандан жел чыгып калса барып колун жууп эле кайра келе беришкен да. Карабайсыз, бул түшүнүктүү, ушул болбосо даават жолунда жүргөн. Демек ошол бул эң негизи илим да. Илим болбосо, аны терең түшүнбөсө адашууга барат да. Ошондуктан бул жанакы биздеги ошол сиз жогоруда айттыңыз, Кыргызстандагы ошол бүт агымдарды ушу муфтият бир көзөмөл кылгандай болсун. Же болбосо ошол азыр муфтияттын өзүнө саясаты ар ким эле азыр телевидениеден, ютубтан чыгып сүйлөп атышат. Билгени билбегенди эле анан карама-каршылык болуп атат. Анан ошол сүйлөп аткан адамды муну ким колдонмок эле дейт турган болсок, аны колдонот жарандар чыгып калып атат да. Ошол себептен ошол сүйлөгөндөр мындай айтканда азыр тилде лицензия алып, элге өтүмдүү, угумдуу кылыш үчүн ошо муфтиятта ошо саясат кылып, ошо биздин мындай айтканда трибунабыздан, биздин студиябыздан сүйлөсүн деген саясатты кылып атат. Албетте, дагы айтам, дааватты ошол дааватты кылуучулар албетте негизи үйрөнөйүн деп чыгыш керек. А бирок биздики ошол дискуссияга кирип кетип, анан үйрөтүү болуп, бир аз карама-каршылык болуп калат. Негизисинен баягы жалпысынан дааваттын элге болгон пайдасы деле өтө көп. Эми өзүңүз айткандай ошол билимсиздин айынан бир аз жаманаттуу, жаман көрүнүп калуучулар болуп калып атат. Эми Самидин каарам мынакей биз дагы мынакей могу ысырапкорчулукка каршы атпайбызбы?
кийинки мезгилдерде чындыгында көп эле адамдар ушуга каршы күрөштү. Бирок бир дагы мындай маанилүү жыйынтык чыккан жок да. Чыкпаганы ошол жанагы мисалы үчүн өлүк өлгөндө деле ашта деле 3-лиги 40-лиги деген өткөрүлүп дегендей анан мөрзөлөрдө мынакей үй сыяктуу жанагына киптеген кирпичтер менен эстеликтерин тургузушуп канча деген жерлерди ээлеп дегендей. Эми деген жанагындай бир үй эле салгандай болуп калды да кээ бир жерлердечи. Күмөздөрдүн баарын көрөт, бүт баары таш болуп кетти дегендей бийик жана башка маселелер. Анан мына ушул эми дагы ушул маселе дагы көп каралды. Жогорку кеңеш тарабынан дагы бекитилип дегенде президент тарабынан да кол коюлуп 1-марттан баштап күчкө кире турган болбодубу. Анан ушул ысырапкорчулук. Мына адам өлгөндө чындыгында көп эле адамдын өлгөнүнө кайгырбайт. Баары эле ошол адам өлгөндө ошол үй бүлөсү мал сойгонго, малды издеп тапканга ушунчалык жан далбастак кылып кантип узатабыз. Элге уят болуп калбаса экен деп бир эмес 3-төн 4-төн 5-тен мал сойгондар бодолордучу. Мына ушундай деңгээлге жетип калдык да. Бул адамды узатуу жөнүндө бир той болуп кетти аягында чагында. Мына ушул жөнүндө да бир пикириңиз жуксак дергиле. Чындыгында адам баласын ислам шарияты, эрежелер бир жолго салып туруш керек да. Жана биз айтып өткөндөй мазхабтар деле адамдарды ушул бир туура жолго салып тура турган жол да. Ошондой эле мына мисалы бул маркумду акыркы сапарга узатуудагы ыгым-чыгымдар болсун, ошондой эле кабыр тургузуудагы ыгым-чыгымдар болсун, баардык эле нерседе адам баласына Аллах Таалам өзү жашоо үчүн эреже берген да. Ар бирин мейман чакыруунун да эрежеси, даратка кирип чыгуунун да эрежеси, дарат алуунун эрежеси, намаз окуунун ар бир нерсе кыймылыбыздын баары эреже менен болот да. Ошого буларды дагы бир эрежеге салбаса, адамдарда ашыкча ыгым-чыгым айткандай бир эле жаназага 5-6-дан 4-5-тен 1-2-ден союлуп кетип, ону бышыруу өзүнчө бир азап, бөлүп элге берүү бир өзүнчө бир азап, кыйынчылык ушундай. Ошону дагы бир эрежеге алып, бир мамлекетибиз өзү кийлигишип, эми бул деген сөз мурда деле диний адамдардан исрапкорчулук кылбагыла, Аллах Таалам Куранда ичкиле, жегиле, исрап кылбагыла деген деп көп эле айтылып келинет да. Эми атайын бир эреже кылбасак болбой калды окшойт да өзүчү. Ошого анан президентибиз дагы өзү кийлигишип, коюучуларды бир жолго салып кетели деген аракет болуп атат. Эми буларды биз колдошубуз керек. Эң жакшы болуп атат. Эң жакшы болуп атат. Мисалы, өзүңүз айткандай, кабырларга барганда, кабырстанга барганда бир шаарга окшоп кеткен да. Ой, укмуш нерселер салынып. Ошо мен дагы бир окууну жаңы бүтүп келгенде көп жыл болуп калды. Ал убакта эми конкреттүү түрдө деле мына кабырларга тыюу салып баштады эле келе. Ошондо келип анан бала айтып калды, атама бир кабыр тургузайын дедим элес, мен кеңешейин дедим. Бир 6 грандуу кылсам болобу, 8 грандуу кылсам болобу деп бир башкача бир нерсени элестетип келиптир да. Анан жанакынын сөзүн уккандан кийин биз айттык, карап туруп, максат эмне? Атаңа согуп багышташпы, сооп жеткиришпи? Ооба. Анда ошол сооп жете турган иштерди сүйлөшпөйлүбү? Кабырдан тургузуп койсок сооп жетеби, жетпейби деп сурайбыз да. Билбейм дейт. Жок, кабырдан сооп жетеби, жетпейби? Жетпейт ол. Себеби сенин каражатың, чөндөктөн чыгарып аткан каражатың тирүү адамга пайдасы тийсе анан сооп чыгат. Туура. Ар бир биздеги каражатыбыз чөнтөктөн чыгып аткан, иштелип аткан тирүү адамдарга пайдасы тийсе. Мен айтпайм, сен кабыр тургузуп койдуң, ушундай чоң кылып дедим. Тирүү адамга пайдасы тиеби? Ойлончу десем, жок. Тирүү адам барып алып кабырдын жанында эс алып, уктап, көлөкөлөп бир жыргайбы? Мисалы, ошол жерге отуруп тамак ичеби? Жок. Эч ким барбайт да. Болду анда эмнеге ал жерге ошончо расход кылышыбыз керек деп аябай түшүндүрсөк акылдуу бала экен, түшүнүп, анда мен айткандан жолун көргөздүк. Мисалы, ошол кабырга кетип атканда көпчүлүк учурларда баягы боорлорго коюлганда, жамгыр жааганда кыйналып, тайгаланып чыга албай калабыз да. Ошонун ордуна бир тепкич кылсак болот, жол салсак болот, мисалы да, кабырга эле иштетиш керек болсо. Биякта башка иштер деле бар да, суу чыгаруу бар, толгон токой иштерибиз турат, адамдарга пайдасы тие турган. Дарак эгүү, дарак отургузуу деген. Кетти, бир айдан кийин ошол убакта жаңы биринчи жолу көргөм мен да Кытайдан жанакындай нержавыкадан аябай сонун табыт жасатып келиптир. Адам көтөрө турган. Анан мына бунун башка кеп. Ошону кабыр тургузуп койсоң, ошол жерде калмак. Азыр ар бир адамды табытка салып алып барганда пайдасы тийип атабы? Мындан сооп өнүп чыгат, атаңа эми сооп жетет. Соопчулук. Ана соопчулук. Максат ошол адамдар туура эмес нерсеге иштетип аткан каражатты соопчулукка буруп коюу.
Буну менен биз айтпашыбыз керек, таптакыр эле өткөнгө сооп багыштабагыла бүттү деген сөз эмес. Өткөн ата бабалар менен биздин байланыш үзүлбөйт эч качан. Куран окуп турабыз, аларга дуа кылып турабыз, алардын атынан садака берип турабыз, аларга ошондой кылып турабыз. Ал эми немеде болсо ичкиле жегиле дейт. Аллах таалам ичпегиле жебегиле деген жок. Дайым ичкиле жегиле, бирок исрап кылбагыла. Ичкенде да жегенде да бир эреже болсун. Коромжу болбосун. Коромжу болбосун. Сууну пайдаланганда да коромжу кылбагыла деп атпайбы? Керек болсо дарат алып аткан сууну дагы исрап кылбагыла, коромжу кылбагыла дейт да. Бул пайгамбарыбыз хадистеринде бар өзү. Бул не дейт? Үнөмдө пайда бар, ал эми коромжуда зыян бар дейт да. Ошондуктан биз элибиз жөн эле акчаларын исрапка жумшабаш керек да. Ал эми бул каражатка дагы жооп беребиз да. Кыяматта биз ар бир тапкан каражатыбыз каяка жумшалды, каяктан таап алдың, каяка жумшадың дегенде суроо бар да. Ошондуктан буларды биз эрежеге салып, бир тартипке салып алсак, анан жакшынакай болот да. Бул менен деген сөз бир жолу эле биз салтыбызды таптакыр эле жок кылып салдык деген да сөз эмес. Баягы кыркып, рамкага салып, эрежеге салып, бир тартипке алып келип, балким Кыргызстан боюнча бир эреже, бир тартип болсо, эч бир неме болбойт экен. Азыр бизде болуп атпайбы? Бир айыл менен экинчи айыл окшошпой калып атат. Бир айылда тыйып койгон болсо, экинчи айылда уруксат экен. Тигиге барсак мындай экен деп эле кайра башталып кетип атат да. Ошондуктан балким Кыргызстан боюнча мына бир эреже, бир тартип болсо, шарияттагыдай, анда баардыгы ынтымак болот, биримдик болот. Кайсы жерге барса ошондой эле окшош. Бардыгы жакшы болот. Жакшы жолго чыгат Кудайым берсе. Эми мусулман дегенде мынакей биздин деле биз менен бирге жашашып жүргөн башка улуттагы мусулмандар бар. Өзбектер бар дегенде, уйгурлар деген бар, дуңгандар деген жүрөт мынакей турабы. Анан мындай карап көрсөң алардын ысырап көрүшчүлүгү кыргыздардыкына караганда аз да, мисалы үчүн. Сөөгү uzatууда да эле ар кандай нерсе, түтүн чыгарбайт биринчи күндө дегенде. Жана башка мындай дүңгүрөт бичлеп жанакындай бир малды сойбойт. 2-төн, 4-төн, 5-тен, 6-тан кылып. Биздин байлар бар го, ошондо бир баарынды союп, ушу элге даң азасын чыгарып көрүнөйүн дейт. Бул болбой турган нерсе да, ысырап көрүшүк деген ушул да турабы. Алмаз мынакей өзүң деле көрүп жүрөсүң дегенде күбө болуп дегенде ушул боюнча дагы пикириңди айтсаң мынакей. Мына башка улуттар деле көрүп тарбия алса болот деген го ушундан деле. Ооба. Бул исрапкорчулук чындыгында адамга зыян алып келе турган нерсе. Биз ойлобойбуз, баягы көз менен көрбөгөндөн кийин бул биздин жашообузду артка тарта турган нерсе. Себеби Алла Таала кыл деген нерсесин кылсак жакшылык болот. Кылба деген нерсесин кылсак анда күнөө болот да. Эми албетте дин баарыбызга бирдей. Мусулман болгондон кийин түрктөргө мындай болсун, өзбектерге, тажиктерге, кыргыздарга мындай болсун деп ар улутка бөлгөн эмес. Дин баарыбызга бирдей. Бир. Мына ошол адамдын төрөлүшүнөн баштап кандай болуш керек, жана өлгөндө кандай болуш керек, мунун баардыгы жана айткан биздин салт ислам динибизде ошонун баардыгы көрсөтүлгөн. Эми тилекке каршы баягы динден алыстаганда учур мезгилдерде баягы динди билбей, же салтты билбей болгон учур болбоду. Эми азыр Кудайга шүгүр мындай динди билгендер көбөйүп барат да, жаштарыбыз. Бул мезгил баягы союздан кийинки доор болуп калды да. Ошондо же салтты билбей, же динди билбей, динди салт деп билип, салтты дин деп билип чаташтырып учур аралаштырып өткөн ушул мезгил болуп калды да. Анан албетте баягы адам өлгөн мезгилде ар бир өзүнүн ар бир улуттун каада салты бар. Биринчи жолу айтайын. Мисалы үчүн арабтын өзүнүн каада салты бар, кыргыздын өзүнүн каада салты бар. Бул эми баягы өзүнүн жашаган жерине, аба ырайына, жер шартына байланыштуу ар кимдин өзүнүн үрп адат салттары бар да. Мисалы үчүн биздин кээ бир үрп адаттарыбыз түрктөрдө жок. Кээ бир арабтардын, араб ислам динин кармаган арабтардын үрп адаттарды мисалы үчүн бизге күлкүлүү болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн ошо менен Египетте окуп жүргөндө ошол бирөө үйүндө өлүп калса, бир илгерки бир Италиядан чыккан Зингер деген кайчы бар экен да. Өтө эски 1800 канча жылы чыккан. Анан мен кызыгып анан кармап алып, мынтип жөн эле бош эле ачып жеп атам да, сен анан антпе дейт, эмне десем үйдө уруш болот дейт да. Эми анда динди кармаган да. Динди кармайт. Бирок ошондо адат бар да, бар эле мындай салт деген сыяктуу, ата бабалар карап келген салт дегендейчи. Эми ошол сыяктуу ар бир өзүнүн үрп адаттары бар да.
Бирок туура ошол Алла Таала жаратканда эле эмесе да бир ата бир элени жараттым. Анан улут уруу жараттым. Жараткан себеби бири-бири тааныш үчүн. Бул кыргыз экен. Кыргыздын мындай кийими бар, калпагы бар. Башкулуктун мындай дегендейчи. Ошондой ошол сыяктуу эле үрп адаттарындагы динге каршы келбесе, жашоого исрап кылып алып келбесе, ошолорду алсак болот да. Алып келсе алар бизге кереги жок да. Ошондуктан баягы кээде ошол өзү мындай алар арабтарга таандык нерсе биз кыргызбыз деген сыяктуу ашыкча исрап кылып коебуз да. Өлгөнүн өзүнүн рызкы бар деген сыяктуу. Эми өлгөн киши өлдү, алардын рызкысы жок. Ырыстык болгон үчүн өлүп атат да. Ошонун калган рызкысы деп айтсакпы, же ошонун мурасы ошол замат балдарына өтөт да. Анан ошону талап жеп кетиш дагы бул жакшы эмес. Эми албетте баардык нерсени жок кылып тыйып коюш дагы деп айтсак, анда жөнөкөй чарал деген да ой келип калышы мүмкүн да. Андай болбош үчүн адамдын өлгөн адамды дагы урматтоо динде өтө көрсөтүлгөн. Керек болсо коюп аткан мезгилде коюлгандан кийин мүрзөнүн үстүнө отургуча дагы ошо адам жаткан мүрзөнүн үстүнө отургандан көрө кийимиң өрттөнсүн деген да пайгамбар хадиси бар да. Демек айтайын деген нерсе тиригүн дагы, өлгөндө дагы, койгондо дагы, кийин дагы арбак сыйлоо бизде динде бар нерсе да. Анан ошондуктан баягы динди жакшы билбей эле, анан же салтыбызды жакшы билбей эле, кыргызбыз дегенде эле бул жакшы туура эмес нерсе да. Динибиз баардык нерсени өз ордуна коюп берген. Анан исрапкорчулук бул адамдын мындай айтканда жашоосуна мындай зыян алып келе турган нерсе болгон үчүн Алла Таала бизди кандай болсок, кандай жолдо жүрсөк кандай жакшы болот, кандай жасак жашообуз кандай болот, ошону билген зат биз үчүн, башка бирөөнүн үчүн эмес, адам баласы үчүн моундай болсо жакшылыкту баарын көрсөтүп койгон. Анан эми өзү көрүп атпайбызбы? Исрапкорчулуктан баягы байлар болсо билинбей калат экен. Мисалы үчүн 10 баласы болсо, 10 кудасы болсо билинбей калат. Ал эми эптеп жашап аткандар каза болгондо аларды бул эчтекеси жок деп көм салыш деле туура эмес нерсе да, бирок ошолорду туурайым башкага туурайым деп союш керек деген сыяктуу негизде мал союп атат, исрап болуп атат. Анан ошонун айынан баягындай кредит кеп аткандар көп болуп атат. Үйүн алдырып ийгендер болуп атат. Же болбосо жанакы үлүш жерин алдырып ийгендер көп болуп атат. Эми ушул бизге керекпи? Анан ошо малга баалап туруп коюп атат. Ошол бизге керекпи? Мисалы үчүн суроо берсек да, албетте мунун баары бизге керек эмес. Ошондуктан бул исрапкорчулукту Кудай ошо баягы мындан 10 жыл мурун, 15 жыл мурун өтө мындай терс көрүштөр көп болчу. Башка област айтпайлы, Оскол областында. Бүгүнкү күндө ошол терс көрүштөрдүн көбү азайып жок болду. Мисалы үчүн кийитилүү, суусун жуткузуу деген сыяктуу, үчүлүк, жетүүлүк деген сыяктуу нерселер, булар нерсе адамдын бул имамдардын айтышы менен ошол менен биргеликте ошол коомдун адамдардын өзүнүн түшүнүгү, ага сезими өскөндүгү үчүн бул нерсе кабыл алат. Албетте кыйнап калтыра албайбыз. Мен ойлойм бүгүнкү күндө ошо адамдардын дагы аң сезими бүгүнкү күндө көпчүлүгү ошол колдойт деп ойлойм. Ушуреки президенттин жарлыгында мындан 2 жыл мурун дагы президентибиздин 54 жарлыгы чыккан болчу. Ошону дагы көп адамдар колдонгон, баягы түшүнүп колдошкон болчу. Анан тилекке каршы бул эми ал кезде ошол жалпы коомго, жалпы элге мындай айтканда салып койгон да. Ошондо ар байыл өкмөт, шаар, ар ким өзүнүн мындай айтканда токтомдорун кабыл алып туруп, ар башка болуп калып, бул ишке ашпай калган да. Анан мен ойлойм, бул биздин дин кызматкерлеринин бул исрапкорчулук боюнча, башка агымдар боюнча негизде дин саясат жүргүзүүдө мамлекеттин өтө чоң ролу бар. Биздин колдоо максатындачы. Эгер мамлекеттин саясат түзбөй отурган болсо, биздин ишибиз дагы оңолот деген сөз да. Албетте Алланын жардамы менен. Анан Кудай буйрса ошо быйыл ушул дагы президенттин жарлыгы чыкты. Ушул теманын алкагында Кудайым буйрса ушул эл туура кабыл алып, элди мисалы үчүн түшүнүктөрү жакшы азыр туура кабыл алып, муну баардыгын мындай айтканда 100% аткара албасак дагы бир элге бир пайда алып турган пайызды аткарып алсак, бул дагы өзүбүз үчүн дагы кийинки дагы кадамдарга дагы жеңилдик болот деген жакшы ой бар да. Эми Самидин кары мынакей чындыгында кыргыз эли айкөл эл. Анан билимдүү да гана түшүнүктүү да калат да. Бат кабыл алат. Анан эми бул нерсени дагы элибиз мынакей жогоруда айтпадыкпы? Мындай түшүнүктүү калат деп кабыл алып мына ушундагы өздөрү таразалап, анан кийин бир мындай ысырапкорчулукка каршы эл өзү дагы түп көтөрүлүп коомчулукта
чыгыш керек да, мындайча айткандачы. Анан эми биз мына жогоруда Алмазбек Ажы дагы айтып өттү, жакшы. Анан эми баягы ысырапкорчулук деп атабыз. Анан кийин мына ушул карата дагы мына 3-лиги, 7-лиги, 40-ы ашы өтпөсүн деп атат. Анан эстелик койгондо дагы жанагындай жаңгыраган нерсени жогоруда айтып кеттик. 70 сантиметр гана бийиктикте болсун деп атат баягы. Жыгач менен коюлсун. Жобосо тосулуп, мал кирбегендей, тебелебегендей болсун деген гана ниетте болот өзү максат менимче. Анан эми ушул эгерде тигилер 3-лиги, 7-лиги, 40-ы ашы өтпөй калса, анда ошо күндөрү мисалы үчүн эскерип бир Куран окуп койсо болот өзүнчө элечи, үйлөсө. Өзү биздин ата бабаларыбыз, салт боюнча деген. Ата бабаларыбыз мына ушул өтүп кеткенден кийин 3 күн болобу, 7 күн болобу үйдө, өзү эле үйдүн ичинде эле Куран окуп турушкан да. Анан бул деле менин оюмча аябай көп исрапты талап кыла турган ишке айланып кетти да. Өзү ата энени 5 мал намазда биз дуа кылабыз да. Ар бир намазыбызда Аллахумма гфирли ва ли валидайя деп келет да. О Аллахым мени кечиргин жана мен ата энемдин күнөөсүн кечиргин деп. Ар бир 5 мал намазда. Ар бир намаздан кийин Куран окуп атпайбызбы? Ошол Куран окуулардын соонун ата энеге багыштайбыз да. Бул деген сөз биз ата эне менен таптакыр эле үзүлүп калдык деген нерсе эмес. Ошону менен ата энеге Куран соон багыштоо, андан кийин ата эненин атынан тамак берүү, ата эненин атынан садака берүү, ата эненин атынан ажы кылуу, ата эненин атынан умура кылуу, ата эненин атынан бул да шариятта бар нерселер да. Ошону мен айткандай бул бар деген нерсе өзүнчө бир бөлөк. Ого бир эреже иштеп чыкпаса, ол кеңейип кете бере турган нерсе да. Ошого бар нерселерди дагы бир азыркы нерседе жолго салып, бир эреже кылып коелу. Кээ бир нерселер бар болгону менен атайын эрежеси айтылбаса, ал кеңейип эле кете берет экен да. Исрапкорчулукка жол берилип. Эми 3-лик, 40-лык, 7-лик деп отуруп, эми мурда Союз доорунда ушулар аткарылып келген. Эми азыркы глобалдашуу доорунда мисалы көпчүлүгүбүз чет мамлекетте иштеп атат, балдар ата энесин ошол жакта иштеп, камкордугуна алып, бала чакасын багып атат деген сөз. Ошол мисалы бир иштеп аткан адам келип, анан 3-лүгү, 7-лиги, анан пайшамбалыгы деп, анан 40-лыгы деп отурса, анан кайра баргыча жылдыгы болуп калса, жылдыгы деп отурса, иштеп аткандарга да көп тоскоолчулук болуп атат да, келип аткан каражатка. Туура. Ошондой себептер бар. Ошол себептен 3-лүк, 7-лик деген нерселерди жоготуп, 3-лүк, 7-лик деген. Эгерде Куран окугусу келсе, үйдөгү отурган бала чакасы ошо үйдө канча болсо ошол деле Куран окуп койсо жете бере турган нерсе. Таладан деле Куран окуп, таладан деле Куран окуса боло бере турган нерсе да. Анан эми ошону менен бирге анан барып алгандан кийин 40-ка дагы келиш керек болуп калат деген. Ол иштейби же бир жыл бою ушу менен келип кетип жүрөбүр, алек болуп жүрөбүр. Ошол бүгүнкү талап, учурдун талабы дегендей, азыр жашоодо адамдар умтулуш керек, өзүнө өзү караш керек, өсүш керек дегендей жашоо ошондой да. Ошол себептен буларга азырынча не болуп атат, азыр ушуларга дагы тыюу салынып, 3-лүгү жок, 7-лиги жок. Пайшамбалык дегенде, пайшамбалыкта биздин ата бабаларыбыз, мисалы мен диний үй бүлөдө чоңойгом, пайшамбалыкта атайын эл чакырбай эле үйдө ар пайшамбада Куран окулуп турчу да. Жыт чыгарып. Өзүбүзчө эле. Мисалы үйдө жашап аткандар деле ошондой кылып койсо боло берет демекчибиз да, ону эле жок кармайбыз да. Мисалы 7 пайшамбалык көрөм дегиче канча расход. Ого жетишеби? Жана Алмаз Казак айткандай не болот ал жерде, ошону менен отуруп кредитке тыгылып калгандар канча, үйүн алдыргандар канча. Ошолорду адамдар көрүп, диний кызматкерлер көрүп, эл көрүп отуруп анан көтөрүп чыккан да бул. Көтөрүлүп чыгып, элден ушундай кылалы, дегендей кылалы, окуйбуну жоготолу деген нерселер. Эми булар шариятта эгерде фарз болсо, шариятта важип болсо, шариятта ушундай сүннөт болгон болсо, анда аткарышыбыз керек болот эле. Бул шариаттагы ыктыярдуу нерселер. Кылсаң сооп, кылбасаң эч немеси жок дегенде. Ол дагы шартка жараша болуш керек. Колунда жок болуп туруп, ошону кылышка кадыр болбой туруп эле анан келип карыз ала берсе, ол кайра күнөөгө батып кетет. Туура. Эми ачарчылык доорлор болгон. Ачарчылык замандар болгон. Ошондой учурларда байлардын, колунда барлардын тамак берүүсү жакшы көз карашта каралган.
Качарчылык доор болгон да. Кедейлердин курсагын тойгузуп коюу эң улуу сооп болгон да. Ошого байлар анан көбүнчөсү сооп курсагы тоюп калса экен, деп отуруп, кийинен кол жокторго деле ошол салт катары сиңип калып эле окуй, ону кылбасак болбойт. Анан бизде куру намыс деген жаман нерсебиз бар да. Мисалы сиз эми колуңузда бар, байсыз мисалда, бирдекени аткарып атаңызга бир ушундай сооп багыштагыңыз келип, ошону кылып койсоңуз эле мен колумда жок кедей болсом да сиздей кылышым керек болуп калат да. Куру намыс да. Ошо шариятта ар бир нерсе өзүнүн акыбалына жараша. Конок чакырганда дагы айтат, сен өзүң ашыкча конок чакырууда ашыкча бир колуңда жок нерселерди кылуу бул макруh делип айтылат. Жама жакшы көрүнүш эмес. Конок чакырганда сен барын кой. Мүмкүнчүлүгүңө жараша кыл деген шарияттын мындайча айтканда ар бир нерсенин эрежеси бар. Ошо эреже менен жашасак биз Кудайым берсе адашпайбыз, туура болобуз деген исрапкорчулуктун баардыгын жоёбуз. Ошол исрапкорчулукка кетип аткандарды биз пайда келе турган соопко иштетебиз. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр эми адамдардын курсагы ток деген нерсе. Ачарчылык жок. Ошол себептен биз балким ошол колунда барлар ошол сооп кылам деген нерсесин бир башка багытка бурсак. Мисалы бирөө айтып атат, барсак эмне кылыптыр, атамдын жылдыгын берели дедик эле, азыр ушундай маселе көтөрүлгөндөн исрапкорчулук мен мына бул тротуарды мына жерге чейин оңдоп койдум дейт. Бирөөсү мен мына көпүрөнү оңдоп койдум дейт. Бирөөсү дейт, ошо кабырдын тегереги ачык болуп тосулбай калган экен дейт. Ошо кабырды жалпы элдин кабырын тосуп бердим дейт, мисалы. Бирөөсү жана мен айткандай табыт жасап берди. Дагы бирөөсү ошонун ордунан ушундай сооп иштерди кылып атат да, жетимдерге үй салып берип койгондор бар. Мына биз соопчулукту пайдалуу жагын иштетели. Немени исрапкорчулукка эмес, зыянга эмес, чөнтөгүбүздө каражатты сооп багыштайбыз десек, сооп багыштайм деп күнөөгө батып албайлы. Сооп багыштайм деп туура эмес жолго иштетип албайлы каражатыбызды. Ошо каражатыбыз элге, мамлекетке пайда бере турган жагына иштетсек, ошондо шарияттын да көздөгөн максаты ошондо дагы баягы чыныгы сооп өнүп чыгып, анан ошол соопторду багыштасак, жолго, сууга, даже жетимдерге, кыйналгандарга үй, башка толгон токой ишибиз турат да. Ошолорго пайдалансак. Эми муну ким аткарат деген суроо туулат да. Себеби президент мынакей коюп атат маселени, туурабы? Үчүлүк өтпөсүн, 7-40 ашып өтпөсүн деп. Анан эми президент дагы мынакей имамдарга айлык акы төлөө жөнүндө машиналарды, унааларды берип атат жеңил, туурабы? Анан ким аткарат, кандай аткарылат деген суроо туулат да. Буну дагы атайын иштеп чыгышат эмичи. Ошол эми иштелип атат бул дагычы. Механизмдери кандай кылыш керек. Эми бир эле молдого жүктөп койгондо да болбойт. Бир эле айыл өкмөткө жүктөп койгондо дагы болбойт. Буну штраф деген салып атат, айып пул деген салып атат 300 миңге жакын, туурабы? Эгер өткөрө турган болсо. Анан эми айыл өкмөттөгү айыл башчылар бар да. Булар да кийлише турган болуш керек. Анан эми айылдагы айыл аксакалдар дегендер да бар. Анан ошолор да кийлишип мынакей коомчулук арасында жана активдер бар, жакшы. Ушуларга каршы чыккан адамдар. Анан эми бир имам менен анан ошо имам менен бирдикте болуш керек деген менимче. Буну комплекстүү тараптан караш керек, Имамдар да айтсын, айыл өкмөт да айтсын, укук органдар да айтсын, актив да айтсын, аксакалдар да айтсын, ошол жерде уюштуруучулар айтсын. Биргеликте болсо бул тез эле жолго түшүп кете турган нерсе, Кудай берсе. Кошумча катарында ушул исрапкорчулук боюнча Ысыкул областында 1999 жылы, 2007 жылы, 2008 жылдары ушул макрумду узатуу боюнча бир токтомдор кабыл алынганда. Анан акыркысында ошол 2008 жылы ушу биздин областтык юстицияга Эрмат Кожокбатов деген киши келип, ошол киши баягы түштүктө ушу иштеп келгем, түштүктө ушундай бир менин тажрыйбам бар эле. Ысыкул ушуну кылбайлы деп анан кеңешип, Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн бир айылдын жанакы уставын алып, ошону баягы иштеп чыгып, анан Ысыкул областы боюнча ушу азыркы сүйлөшкөн сөздөрдү элге жайылдырган, эл менен жолугушуу мезгилинде баары кабыл алышкан да. 2008 жылы. Анан эсизде бар туруп, анан ошол мыйзам катарында кабыл алынып, айыл өкмөттөрдүн уставына киргизилип, ким муну аткарбаса, жанагысындай айып салынсын, штраф салынсын. Ал штраф мечитке эмес, имамга эмес, айыл өкмөт кызыктуураак болуп, ошондой башталган болчу. Анан кийин сурасам, ушул Ысыкул областы боюнча ушул угуулардан кийин эки эл айыл өкмөтү ушул уставына киргизген да. Анан тилекке каршы баягы биз өзгөрүү өкмөт алмашалып кетип токтоп калды да. Бирок алда жыйынтыктар болгон да. Анан эми ушул жана башында айтып кетпедикпи, ошол негизи бул иштин ишке ашыш үчүн мамлекет
жаран көп биринде айтканда колдоо болуш керек. Имамдарыбыз айта берет, бирок бир күнү бул мындай айтканда бир өзгөрүү болуп кетсе, баягы ким жаман, имам жаман болуп калат экен да. Сени колгон эмне келди деген сыяктуучу. Эми имамдарыбыз мурун деле, ортодо деле, азыр деле кийин деле айта беребиз бул нерсени. Исрапкорчулук боюнча, туура иштер боюнча айта беребиз. Эми азыр биз ушул сүйлөшүп аткан маегибизди телевидениеден көргөндө айтышы мүмкүн. Окуй бул молдокелер өлгөндө мал сойдурбай атса, 3 жылдык 7 жылдык жок деп атса, анда булар эмне депчи. Булар бизге эмне арабтардын шариятын, же арабтардын салтын бизге таң калып атат деген ой болбошу мүмкүн да. Албетте ал туурасында биз айтып өттүк. Бирок негизгиси адам өлгөндөн кийин ошол бир арбага ыраазы болсунчу. Ушу келгендерге сөз болбойн дегенге ой ушул кылат да. А негизгиси айтайын деген нерсе ошол негизи адамды, бир туугандарды, ата энени, жакындарды тили көзүндө сүйлөшүбүз керек да. Тили көзүндө ошол өлгөндөн кийин чачып, анан эч көзү көрмөйт дагы сообу болобу болбойбу, ал да белгисиз нерсе. Бирок эң негизгиси тили көзүндө ыраазычылыгын алуу, тили көзүндө батасын алуу. Бул өлгөн адам үчүн дагы жана аны жараткан Кудай үчүн дагы өтө мындай жакшы бир сооп иштер да. Анан өлгөндөн кийин жанакындай канча баш мал союп, анан өз колу менен деле чаап өлтүрүп коюп, түртүп ийип, же болбосо ачка өлтүргөн, эт жебей, суу кароосуз калгандар канча болуп атат, багуусуз калгандар канча болуп атат. Ошо өлгөндөн кийин анан мен ата энеме жакшылык кылам деп анан чоң таш коюп, ал жерге 4 кылып ыры жазып, аны энесинен айрылган бир энеси жакшы адам болсо өткөн сайын окуган сайын ыйлайт. Ал жерине жазып койду. Ата энесин өлтүрдү, жанакы ар кандай себептер менен. Бирок ыр жазып койду, ал кимге пайда мисалы үчүн? Асыл жаткан энесине же атасына пайдабы? Ошондуктан бул ушу айткан нерсенин баардыгы ошо исрапкорчулукту жоюп эле ушу кеткен акчаны тирүү кезде адамдарды сыйлап, ата энени сыйлап, ыраазычылык алып, жакшы нерселерге пайдалан деген нерсе болуп. Мен ойлойм, ошол элибиз ушул нерсени туура түшүнөт деп. Рахмат. Мынакей бизде дагы Кыргыз Республикасынын атайын президенттин жарлыгы менен улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген дагы атайын жаңы мыйзам кабыл алынган. Бул эми 24-жылдын өткөн жылдын 18 декабрында бекитилди эле. Мына ушунда дагы атайын эми бөлүм бар атайын, бул жерде киргизилген дин деген атайын. 7-бөлүмдө турат бул жерде. Баары менен таанышып окуп чыктык. Анан сиздер да окусаңыздар керек деп ойлойм. Мынакей дин деп атайын киргизилген бул жерде. Анан белгилеп да койдум эле. Анан кийин могу жаңы маалыматтарга негизделген сабактардын болушу дейт, замандын мезгилдин талабына ылайык болуп атат да негизи күндөр менен. Анан могу кийинки мезгилде могу кийим кийүү дегенде бир маселени да буякта коюптур да, киргизиптир. Анан чындыгында бизде көпчүлүк ушуларда карасаңыз, кээ бирөө чачын коюп алган, сакалды абдан өстүрүп алган, анан кийин ар кандай бир аялдардын юбкасы окшогон бир эмелерди кийип алган, дамалдарды кийип алган дегендей жана башка мисалы үчүн. Өзүнүн деле бир улуттук кийимдерибиз бар да, мына сиздер кийип отурган катыпкы татынакка эле. Мына сиздердин койгон сакалыңыздар деле мынакей өзүнчө, кийимиңиздер деле татынакка, калпак башыңыздарда туруп. Ушуну сактаса болбойбу дегеним. Бул кийим маселесинде дагы ар бир улуттун, ар бир элдин өзүнүн менталитети, кийим кийүү адеби, кийим кийүү салттары бардыгы ар бир улуттук өзүнчө. Жана кыздарга паранжы кийүүчү деген жанагы маселе башталды го. Мисалы ошол бул атайын динде атайын бир расмий бир мисалы имамдар кие турган жалпы эле селдеси немеси болсо жалпы элдин расмий диний бир кийим жок да, негизинен аврат жабыла турган кенен болуш керек. Ошол кенен авраты жабыла турган татынакай шариятка ылайыктуу кийимди ар бир улут өзүнө жараша. Мисалы биз оймо чийме калпагыбыз менен, дагы мисалы өзбектерди карасаңыз ала допусу менен дегендей ажыга барганда көрүп атабыз. Африкадан келгендер биздин кээде аялдар кие турган сыяктуу кийимдерди эркектер кийип калышат. Өздөрүнүн эмеси экен. Ошондой эле улуттук. Ал эми биздин өзүбүздүн улуттук кийимибиз
биздин исламга шариятыбызга аябай төп келет да. Биздин кийимибиз кенен, татынакай, жарашыктуу, ошондой эле ибадат кылуу бардыгына ыңгайлуу да. Ошо өзүбүздүн улуттук кийимибиз шариятыбызга эң дал келе турган эң сонун кийим. Ошондуктан биз деле улуттук кийимдерди кийип жүрүшүбүз керек. Калпагыбыз болсун, чапаныбыз болсун, желегибиз болсун. Анан бул кийим дагы динге чакырууда кийим дагы ошол элге сиңе турган кийим болуш керек. Элибизге сиңе турган кийим болуш керек да. Мисалы пайгамбарыбыз алейхисалам дин келе электе мурун, пайгамбар боло электе мурун кийинип турган. Алардын мисалы башында селдеси, узун кийими болгон да. Анан пайгамбар болгондон кийин жанагы кийимди чечип салып, башка кийим менен исламга чакырган эмес да. Ошол кийими таза, татынакай кийими пайгамбар болду. Ошол эле кийим менен кайра эмне кылды? Динге чакыруу башталды. Ошондуктан биздин динибизде өзүбүздүн улуттук кийимибиз эч кандай шариятка, исламга каршы келбейт. Исламга төп келет. Ошондуктан биз өзүбүздүн кийим менен жүрсөк, элибизге да сиңет. Ар бир көргөн адам дагы эч баягы кийимибизден мындайча айтканда жерип кийимибизди неме кылбайт. Өзүбүздүн улуттук кийимибиз менен динибизди алып барганыбыз жакшы. Hem ayallarga деле мындай ак элечек жакшы жарашат го. Аялдарыбызга деле мисалы ак элечек. Мисалы жакында деле мен Малайзияга барып келдим, жанакы 16 жаштагы кызым дүйнөлүк конкурска катышып келди да. Ошол жерге барганда дагы биз атайын ошо кыздар кие турган өзүнүн үкү тебетеги, жана улуттук кийимибиз менен бардык эле ал жерде дүйнөнү таң калтырды. Керек болсо Малайзиядагы падышанын аялдары да келип, силер ошо ата бабаңардан калган улуттук нерсеңерди сактап калдыңарбы деп мен кызыман сурап атат да. Мына улуттук баалуулук деген улуттук баалуулук деген ушул да. Ошол жерде бардыгы таң калып, эми неме кылганда конкурс аябай чоң конкурс болду да. Конкурстан кийин ошо сүрөткө түшүш үчүн жарым саат 40 мүнөт убакыт кетип калат. Элдер очередь кезекке туруп алышыпчы. Ошол жерде дагы биз өзүбүздүн кийимибиз менен суктандык. Мен болсо калпагым менен, чапаным менен жүрдүм. Ой деп келип алып. Биздики дүйнөнү таң калтыра турган татынакай кийимибиз бар. Эч бир дүйнөдө тең келе турган. Паранжысы жок эле. Жанагындай кийип алып көргөн шалпаңдаган дамбал самбалды кийип албай эле, туурабы? Өзүнүн татынакай эле нерселер. Негизи эле кыргыз улутунун ата бар кийип келе кийимин баары эле ошол жакшы кийимдер, динге ылайык ташылган. Жанагы кичинекейге, анан бойго жеткен, анан келин, анан караган апалардын кийимдери өзгөчө турган эмеспи? Ата бабалар кийимде деле узун көйнөк болуп, мындай узураак болуп, кыскара ушундай кенен болуп турат. Бул ошол бул сүннөт деген сөз эмес. Сүннөт деген ошол уяттуу жерде жабылган кийим деп айткандачы. Анан эми бүгүнкү күндө бир ушул терегинде мисалы үчүн сүннөт кийим деген бир сөз чыгып калып атпайбы? Эми сүннөт деп турган болсок, мына сүйүктүү пайгамбарыбыз жогоруда айтып кетти, ушу динге чейин кандай кийим болду? Дин деле ошо кийим болду да. Эми ошол арабтардын узун көйнөгүн бүгүн арабтардын кийими сүннөт кийим деп айтып турган болсок, мисал катарында 20дан ашык 24 араб мамлекети бар да. Түрк мамлекет деген сыяктуу 24 араб мамлекети бар. Ошо араб мамлекеттердин ар кимдин өзүнүн жерине жараша улуттук кийимдери бар да. Бир көрүнгөнү менен жакасы башка, жеңи башкараак, топчусу башка дегендей. Жанагы айтты башкача аялдар окшоп кеткен жерлери бар кийимдери. Эми анын баарын биз айтканда ошондой кийинсек гана биздин намазыбыз кабыл болот. Ошондой кийинсек гана адеп акылыбыз оңолот деген нерсе эмес да. Бул эми сүннөт деген пайгамбардын жашоосу. Аны бизге сүннөт үлгү катарында. Эми кийимден башка дагы сүннөт кийимден башка дагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын миллиондогон айтканда үлгүлөрү бар да. Ошондуктан баягы бир эле сүннөт кийип алып туруп, ички дүйнөбүздү өзгөртпөй эле, тышкы өңүбүздү жылтырак кылып жүрүп ичибизди өзгөртпөсөк, анда динибиз өнбөй калат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошондой баягы өнбөй ошол себеп болот. Эми аялдардын кийими болсо бул башка нерсе. Аялдар да ошол хадистер менен, Курандар менен кандай болуш бул көрсөтүлгөн. Бирок жана анан эми мынакей орозого чукул эле убакыттар калды. Самидин кары ушул боюнча дагы мынакей өзүңүздүн бир кичинекей бир каалооңуздар билдирип берсеңиздер. Эркин микрофон берели. Рахмат. Элибизди, журтубузду келе жаткан Рамазан айы менен куттуктайбыз. Рамазан айында орозо тутуу, орозо кармоо Рамазан айында фарз болгон, милдет болгон. Мына ушул орозо айы
Рамазан айы. Рамазан айы өтө берекелүү ай. Рамазан айы дуа тилектер токтоосуз кабыл боло турган ай. Рамазан айы бул Куран түшкөн ай. Рамазан айында мындайча айтканда сооп алуунун сезону десек болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз да өзүнүн хадистеринде дуа кылган: Аллахумма баллигна Рамадан, о Аллахым бизди Рамазанга аман жеткире көр депчи. Рамазан өтө улуу ай. Рамазан айында орозо тутуу фарз болду дегендей, ушу орозобузду кармап, орозобузду тутуп, колубузду ачык кылып, Рамазан айы берешендиктин айы. Рамазан айы кечиримдин айы. Рамазан айында урушкан, талашкан калбаш керек. Рамазан айында дагы кокус бир адам качууланса дейт, тигиси мен орозо элем деп койсун дейт. Рамазан айында дагы айтышып кетүү, талашып кетүү, чырдашып кетүү деген болбойт. Рамазан айы ушундай ыйык ай, элибизди Рамазан айы менен куттуктайбыз. Рамазан айында орозосун кармап, сооптуу иштерди, амалдарды аткарып, берешендик менен, колу ачыктык менен, кечирим менен, сабыр менен өткөрүүсүн биз дагы Кудайдан тилеп кетебиз. Алла кереметтүү Рамазан айын куттуу кылсын. Рахмат. Алмазбек Азиз, сиз Эми ыйык Рамазанда ушу элибиздин туткан орозосу, тилектери, баталары кабыл болсун. Бул бата деген нерсе бизде илгерде айтылып келген: бата менен эл көгөрөт, жамгырган жер көгөрөт деп. Ошол ороз айында бүтүн бир туугандарды айтат элем, чакырат элем. Ушу элибизге, жерибизге аманчылык, токчулук, ынтымак тилештин сунуштайт элем да. Себеби элде болсо бизде болот, мамлекетте аманчылык болсо ар бир үйдө аманчылык болот. Ошондуктан ушу 30 күндүк орозодо дуадан эч убакта бирибиз унутпай бизге дуа кылып туралы. Рахмат. Айтканыңыздар келсин. Сиздерге дагы ден соолук. Анан эми мынакей орозо айы келатат, ыйык. Анан баардык мусулмандарды ушул орозо айында орозосу туткандардын кабыл болсун демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер менен жогоруда учурдагы ойдо биз атайын Ысык Көл областынын мусулмандарынын каасысы жана ошондой эле Ысык Көл областтык мусулмандарынын каасынын орун басарылары менен мынакей маектешип бир катар жарлыктар боюнча дагы омоктуу ойлорду ортого салып өтүштү. Кайрадан көгүлтүр экрандан жолугушканча саламатта болуңуздар.